Assalamu алейкум туғандар. Мына біз Құршап айылындабыз. Құршап айылында мен атамын мынандай бадамы бар. Қараңыздар қандай түшімді. Ай, жақсы берет түшімді. Мына мен айтайын деген сөзім, мына Төчі тарапта Дөсмәт деген айыл бар. Ошол Дөсмәт айылының үстінде ошол жерде түбү жок көл бар да. Ошого Союз учурунда 400 канча метри ошондой түшкөндө уже ылдый жок экен бул көлдүн деп заключение берип, анан ошол көлдү мындай как водный резерв катары учетко алып кетишкен экен да. Мына ошол жактан, ошол Дөсмәттан bir 5 насос коюп туруп, Телеушканын жанына ошол жерге bir 3 миллион кубтук bir көлдү казып, ошол жерге кичине кылып туруп, көлөмү 3 миллион кубка жете турган болсо, ошону менен ошол Төчүнүн широкий шел мынягы Шагымга чейин, Кайнарга чейин, Кызыл Сеңир, Киремилге чейин суу алып барып туруп, ошол жерлердин бардыгына ушундай кылып бадам отургузуп салсак болот да. Мына көрүңүздөр кандай түшүмдүү бул. Ушунчалык түшүмү көп. Мына уже пышып калыптыр, мына көрдүңүз, мына жарылып, мына. Ушуну эгишибиз керек ошол жака. Мына деген бир эле жолу эгип коебуз, болду. Убагында сугарып туруп, дәрілеп тұрсақ эле болды, өсе берет. Сонун болду. Көрүңүздөр кандай сон. Мына ушулардын бардыгы акча болот. Эртеге сатсак акча болот.